жүрүңүздөр. Бул жакта өзүңүздөр көргөн кичинекей комокчонун ичинде жана биринчи баштаган жериңиз беле? Ооба, ушул жерден башталган. Кичинекей жерден. Ушул жерден буйруса берекелүү жер бул жер. Буларды 3 күндүктөр, буларды дагы сыртка чыгардык. Күндүн энергиясын алсын деп күндүз алып чыгабыз, кечинде салып киребиз. Свет коюлбайт азыр. Күндүн ысыгы менен эле чоңоюп атат буйруса. Булар Кудай кааласа буйруса декабрга тукумга кирет. Койсо Бутовкада барбы бир нерсе дагы? Бар, буйруса аз көргөзөм. Мынаны күнгө жайып, күнгө дагы көргөзүп туруш керек да, анткени булар күндөн D витамин алып турат да. Буттары баягы тайтайып калат го, ошолор күнгө турбай, күн болбогондо ошондой буттар тайтайып басалдап калат да. Бул жака картошка кылганбыз. Чыркап кетип атып, чөптөрүн жулабыз, кайра кайтканда суу коюп өтөбүз. Анан мыналарды шыпырганда дөңдөрүнө, тоокторуну салып өтүп кетебиз. Анан бул жер сапсары эле болуп турган биринчи эккенде, анан дөңдөрүн сала берип уже жакшына эле болуп калды да. Чисто эме болуп баягындай дарысыз пышып атат буйруса. Аргамыз эмне болду эже? Бунун ичинде дагы өрдөктөр бар. Мындан да бройлерный өрдөктөр, азыр сиздер көргөн бактын ичиндеги өрдөктөрдөн 15-20 күндүктөрү булар. Булар өрдөктөр тукумдойт, ачпайт, баспайт, бирок эт берет. Эки багытта. Жаны пышык болобу эжеке буларда? Ооба, эң туура жаны пышык болот, анча-мунчага өлбөйт. Анча-мунча нерселерди жебей койбойт, бүт баарын жей берет. Булар мисалы үчүн азыр биз мынантип макашак деп койду ошто. Макашак менен эле багып атабыз, анткени буларды биз тукумга алып калдык, өзүбүзгө багып атабыз. Калоочулар болсо мындай эле акчасы келсе сатып беребиз. Макашакка көндүрдүк да, анткени буну биз этке сатпайбыз, этке. Буну тукумга алып калдык. 6 ай дегенде моментально өздөрү тукумга кирет булар. Умутка беребиз. Ооба, бушайын деп калдык. Кудай кааласа, бирер айда казабыз, анан жегенден ашкан сатабыз калоочуларга. Бул эле бир кыйла болот экен да булардыкы. Ооба, 3 күндүгү бул азыр сиздерге дагы көргөзөм. Мына жакта инкубатордо да турат, канчалык кичинекей болот да. 3 күндүктөр булар азыр жемде, бул жемге кире элек. Ушундай кичинекей эле болот. Оң колуңуз азыр жаңы ачып чыктыбы? Бул жаңы ачып чыкты, бул 3 күндүк. Мынакей айырмасы. Күнүнө кошуп турат экен да бир кыйла бул. Ооба, ошон үчүн бройлердин деп атпайбызбы? Элдерге айтат да кымбат деп. Ошо кымбаттын себеби ушул да. Кымбат болгону менен жем жейт сразу чоңоет. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, мекендештер, үй кожокелери, аталар, агалар, сак саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Биздин бүгүнкү бул чыгарылышыбыз албетте сиздерге тааныш чыгар. Анткени Оштогу Каратайда Ош Алай жолунун боюнда үйүндө канаттууларды багып бизнес кылган Гүлжан деген эжекебиздин үйүнө бүгүн кайрадан келдик. Сатыла турган жөжөлөр бар экен, өрдөктөр бар экен, индуктар бар экен, жумурткалары бар экен, жемдери бар экен. Кыскасы мына мындай канаттуу ферманы ачам деп атсаңыздар, тоок багам, өзгөчө эт багытында, жумуртка багытындагы индуктарды, өрдөктөрдү издеп жүргөн болсоңуздар, анда биздин бул чыгарылышыбызды күзөтүңүздөр. Мен Гүлжан эжекемди кепке тартайын дагы сиздерге бүт маалыматты алып берейин. Эмнелер бар, эмнелер жаңы нерселер келди дегендейчи. Гүлжан эжеке, ассаламу алейкум, кандайсыз? Салам алейкум. Амансызбы? Алейкум салам, келиңиздер. Эмне кылып атасыз, жаныңыз тынбай? Өрдөктөргө суу берип жүрөбүз. Челек менен бересизби? Ооба, булар деген суусуз деле жашай берет да, булар сууну эле куюп койсоң ичкенге, ошону менен эле суу ичип, жем жеп жата берет да. Көпчүлүк элдер айтат, буларды көлмөк керек, саз керек депчи. Андай болбой эле, мынтип эле челектерге эле суу куюп койсок, чоңой берет. Мына баягы эт багытында өрдөктөр беле? Ооба, эт багытында өрдөктөр. Тукумдойт, эти болот, бройлерный да булар. Ошондой багыттагы. Тоокторуңуз, өрдөктөрүңүз дружный го? Акырындан чоңоюп атат. Челек эле куюп коет экенсиздер. Челектерге эле толтуруп коебуз, челектерден эле жем жегенден кийин булар сууларды иче берет. Салкын жерде жүрө беришет. Ооба, бул жайга чекелери тосулган, ушунун бактынын ичинде эле суусун беребиз, жемин жейт. Ушул жерде эле эртең менен келсең тууп коет, тукумун алып. Өрдөк деген эң эле оңой да, баккангачы. Тооктордо эле бар жокту чачып, канаттары менен учуп, мынтип
эме болбойт да, спокойный болот экен да. Жемин жейт, суун ичет, жата берет да. Ушундай сонун нерсе экен. Анан тооктон даже көбүрөөк туйт экен. Жумуртканы ушул жерге эле тууп коебу? Ичкериге туйт, эртең менен келсек ичкериге туйт, бир 8-дерде сыртка чыгарабыз. 9-10го чейин уже тууп бүтөт да, ошол жерлерге эле ар жерге тууп коет, ошол жерден терип кирип кетебиз. Кандай жаңылыктар бар эми Гүлжан эжеге, келиңиз. Бөлүшүңүзчү. Буйрукса жаңылыктар ошол сиздер көргөндөй эле бир аз болсо да көбөйтөлү деп атабыз. Ушулардын балдарын сатып атабыз, чөжөлөрүн, өрдөктөрдүн чөжөлөрүн, тооктордун чөжөлөрүн эми жайдын ортосу болуп калды, сезон уже бүтүп атат. Ысыкта анча чоңойбойт дейт, бирок ысыкта наоборот жаш чоңойт экен да. Анткени май айларында жамгыр көбүрөөк болот экен дагы, тооктордун буттары сыз болуп көбүрөөк өлөт экен да. Ошону биз байкадык да. Ошон үчүн жайда деле жай мезгилинде кайра сонун чоңойт экен да. Ошон үчүн тооктордун балдарын көбүрөөк чыгардык. Үндүк, өрдөк, ушулардын балдарын чыгардык. Эми акыркыларын буйруса сатып чоңойтуп атабыз, саталы деп чыгардык. Демек, жөжөлөр бар, сатыла турган. Ооба, жөжөлөр бар, ушулардын жөжөлөрүн сатабыз. Мына жумуртка берип аткандар сатылабы, сатылбайбы эжеке? Жок, буларды сатсак деле болот, бирок сатпай эле деп атабыз да, анткени булар уже жумурт тукумдарын тууп бүтүп калды да. Сиздерге алсаңыздар, эми акча деп эле сата бербейбиз, алардын тукумдарын алдык, эми сиздерге невыгодныйраак болуп калат да. Ошон үчүн сиздерге айтмакмын, чөжөсүнөн эле алып баксаңыздар депчи. Булардын мына тооктор канча айлыктар булар? Булар эрте жаздагылар 4-мартта чыккандар, 3 потоктор бар. Ошол чоңурактар 4-мартта, андан кийинкиси апрелде чыккандар да. Апрель-майда чыккандар. Аралаш экен, ар кандай бар экен арасында? Ооба. Сатылгандан калгандары чоңойот, чоңойгондон калгандары тукум туйт, тукумдан пайда көрө беребиз буйруса. Тукум туйт, болбосо жээлет, анан ошодон ашканы калат деңиз. Ооба, сатылат, тооктун эч эле эмеси жок экен да, мындай айтканда чыгымы жок да. Бул биринчи чыккандан баштап, тукумунан баштап чөжөсүн сатасыздар, андан кийин 1 ай чоңойсоңуздар, 1 айлык чөжөсүн сатасыздар, андан чоңойсоңуздар 2 айлык чөжөсүнү, анан калып кеткендери 5 айлык болуп, анан тукумга кирет. Тукумга киргенде тукум сатасыздар, анан уже эт десеңиздер, эт болот үйдөн. Жөжөлөр кайсыл жакта болду эжеке? Баякы эле эмес тасындабы? Ооба, ошол жакта эле чоңоюп атат. Аларды 1 ай деген убакытта кармайбыз да. 1 ай кармасак, алар сонун эле чоңоет да. Жүрүңүздөр анда көрөбүз. Канча баш бар эми азыр сатыла турган жөжө? Бул жерде 3000дей баш бар. 3000дей бар. Кана кире бериңиз. Сиздер көрсөңүздөр болот. Кире бериңиздер. Бул жерде 2 түрдүү чөжөлөр бар. Мисалы 2 түрдүү дегеним 2 жаштагы да. Бул өдөңкү сеткадагылар, булар бир жумалыктар да. Эми мынтип канаттары чыгып калды. Кээ биркилерге коркот экен да, өлүмдөн өткөндөр деп калышат да. Ошон үчүн темир канат байлап калгандары да. Баякындай энесине кошо турган болсо дагы эми чыккандары бир аз назигирак болуп калат экен дагы. Тепселенгенде өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн энесинен чыккандарга мындай бир аз канат чыгып калгандарды кошуп койсоңуздар да жакшы чоңойт. Жакшы болот. Ылдыйындагылар канча күндүктөр? Ылдыйындагылар булар 15 күндүктөр, 15-20 күндүк болуп калды да. Уже булар карматпай мынтип канат куйруктары чыгып калды. Куйруктары чыгып калды. Кытынат кобул жөнүнө эле. Ушундай мындай брама деп коет. Ушундай. Байпагалардан экен булар. Ооба. Мына корону жайлапсыз а, баягы айткандай. Баштарын салып кеңири жеп, жемдерине. Ооба. Ушундай кылса жакшыраак чоңойт экен дагы, тазараак жем болот экен дагы, жакшы чоңойт да, анан ден соолугу чың болот да, кийин дагы өлбөйт. Азыр эми жөжөнүн канча түрү бар бул жерде, Гүлжан эже? Бул жерде мисалы түр деп айтасыз, эми түр 5 түрү бар. Түр дегенде буларда мындай брамалар бар, полубрамалар деп коет. Анан хайлайн сонялар бар, ак тооктор, галашейкалар бар. Анан ломон браун бар, эт багытында, тукум багытында деп коебузбу, ушундай. Мисалы бизде мынтип көргөзөйүн да жакындан. Мына брама деп коебуз го. Брамаларды биз көрдүк да, брамалардын бул чоң эле түсү декоративный болот экен дагы, анан тукумду кичикейтип өткөн да. Биз көрдүк аны тытканда, сойгондон кийин алар эти аз эле болуп калат экен дагы, бир аз
түсү болот экен дагы, бир минус плюс болуп калат экен да, минус болуп калат экен да. Ошон үчүн буларды биз аргындаштырып салдык дагы. Эти дагы болот. Анан өтө чоң болбойт. Ошондой полбрама деп коет го. Ошондой. Эки жактан тең болот. Эки жактуу болот деп эме кылдык да, аргындаштырган чөжөлөр. Эми булардын бааларын айтыңыз, Даро. Гүлжан эже, канчадан сатып атасыз? Булардын жаңы чыккан эмес, бул 1 жумалык деп атпаймынбы, 10 күндүк деп атпаймынбы. Булардын акчалары 55 сомдон болот. Бары вот ичинде галашейкалары бар, полубрамалары бар, адилер бар. Кымбат го адилер деле. Ошонун бары 55 сомдон сатылат. 55 сомдон дүңбада. Мынтип темир канат чыгып, жашынакай болуп, уже шустрый болуп, өлбөгөнгө аракет кылып калган мезгилинде сатылат. Алдыйын дагыларчы 15 күндүктөр. Бул 15 күндүк, алды 20 күндүктө, мисалы канаттары, куйруктары чыгып, жашына болуп калгандар бар да. Булардын акчалары 80-90 сомдон сатылат да, чоң кичинесине карап. Дүңбада. Дүңбада 90 сомдон болот. Анан бир аз бир эле салынган, бирок кээ-биркилери майда болуп калат да, аларды 90-95 ушундай сынада сатабыз. Өткөзө бересиз. Өткөзүлөт. Акция болуп атабы эжеке жанагындай? Ооба, жума күндөрү бизде болуп турат. Жаңы чыккан чөжөлөргө 40 сомдон болот. Каждый жума күнү акция. Ооба, жуманы биз жакшы белгилегенге аракет кылабыз, анткени Кудайдын жакшы күнү го. Ар жума күнү 40 сомдон чөжөлөр берилет. Азыр мына ушул жерде болжолду канча жөжөңүз турат азыр? Бул жерде 2000 тегерегинде бар, ар бир сеткада бар. Ар бир сеткада бар. Булар ар бир сеткада дегенде мындай 55 сомдуктан үстүнкү сеткасында бар 55 сомдуктар. Темир канат чыгып калгандары. Астыңкы сеткасында уже эме 15-20 күндүктөр да, канаты чыгып калгандар, куйругу чыгып калгандар. Сиз айткан 80-90 сомдуктар. Ооба. Анан бул жерде дагы бир эме бар, породалары, жалаң галашейкалар бар. Калоочуларга мойнунда жүнү жок породалар болот го мындай. Ушуларды дагы башка кылып сатып алабыз. Калоочуларга ушундай породасы бар. Бунун баасы деле ошондой эле кетеби? Жок, бунун баасы бир аз кымбатыраак болот. Мисалы, жаңы чыккан галашейкалар 60 сомдон болот, а чөжөлөр 45 сом болгондо булар 60 сом болот да. Ошондо 20 сомдон айырмаланып турат, 20-30 сомдон чоңуна карап туруп. Жума күнү келсек акциясы менен алат экенбиз, демек. Ооба, буйруса аласыздар. Анан чоң дегендерге, мисалы, мыналар 80 сомдук болсо, 80-90 сом болсо, булар 120-130 болот да. Жалаң ушул галашейкалар берилет. Азыр ушул эле жерде барбы же дагы барбы Гүлжан эже? Ооба, ушул жерде до конца бар, мисалы, барында бар да, мына бардык сеткада бар. Калоочуларга ушуну дүңбада беребиз да, анан да башка жерде дагы бар. Анан айтмакчымын сиздерге, бул жерде үстүндөн мисалы бир чөжөгө деле оролосур да, карагангачы 10 чөжөгө деле оролосур да. Анан если пайда көрөм дей турган болсоңуздар, көп алган жакшы экен да, анткени биринин өлгөнүнү болот да, расходторуну жаап кетет да. Ошон үчүн 10го деле оролосур, 500гө деле оролосур да. Ошон үчүн бир баштаганда, бир көптөн баштаган жакшы да. Жакшыраак. Көптөн баштаңыздар деп, ошого бүт чоңойтуп атабыз, калоочуларга көп-көптөн сатабыз. Мына баягы жөжөлөрдү сактаган сеткаларды өзүңүз жасадыңыз беле? Ооба, жасатканбыз. Семейный жасап чыктыңыздар беле? Ооба, жасаганбыз үй бүлөбүз менен. Демек кылса болот экен да, туура. Болот да, эмнеге болбойт? Калоо болсо эле кылсаңыздар болот. Үйдө отуруп эле акча табып, иштесеңиздер болот. Азыр балдар каникулда жүрбөйбү? Каникулда жүргөндө балдар жалкоо болуп калбаш керек да. Ошон үчүн балдарды жумшап, ошо балдар эле багып атат, буйруса балдарыбыз эле. Машалла. Жүрүңүз эжеке. Азыр анда сиздерге жаңылысын көргөзөбүз. Жүрүңүздөр, бул жакта өзүңүздөр көргөн кичинекей комокчонун ичинде жана биринчи баштаган жериңиз беле? Ооба, ушул жерден башталган. Кичинекей жерден. Ушул жерден буйруса берекелүү жер бул жер. Бул эже кандай баштаган десеңиздер, туугандар, биринчи мынау кичинекей бутовкада баштаган, чакан эле жерде баштаган, андан кийин аркы тарабы кошулуп, аркы бактары дагы кошулуп, азыр эми батпай атат бул жердечи. Мынакей. Буларды 3 күндүктөр, буларды дагы сыртка чыгардык, күндүн энергиясын алсын деп күндүз алып чыгабыз, кечинде салып беребиз. Свет коюлбайт азыр, күндүн ысыгы менен эле чоңойт атат буйруса. Булар Кудай кааласа, буйруса декабрга тукумга кирет. Сойсо болот. 3 күндүктөр азыр? Булар 3 күндүктөр. Сатыкта канчадан булар эже? Сатыкта 45 сомдон, жума күнү 40 сомдон болот. Бирок акыркылары булар 45тен сатылат.
Мындан кийин уже токтотот экенсиз демек сезонду азыр. Ооба, бул сезон бул жылы 2022-жылы уже акырлап атат да, ошоларды токтотобуз. Эми 45 сомдуктар болбой калат. Мен баягы оптум пишик базарда отуруп саткандарга деле өткөзө бересизби? Ооба, өткөзөбүз. Келишим баада өткөзсөк болот. Бар ооба, Кудай кааласа. Андай деле. Ооба, андай деле бар. Көп алам Булар дегендерге. 45 сомдон экен көрүп атасыздар. Мынабыңыз эмне болду эже? Бунун ичинде дагы өрдөктөр бар. Мынанда бройлерный өрдөктөр азыр сиздер көргөн бактын ичиндеги өрдөктөрдүн 15-20 күндүктөрү булар. Булар өрдөктөр тукум тууйт, ачпайт, баспайт, бирок эт берет. Эки багытта. Жаны пышык болобу эжеке буларда? Ооба, эң туура жаны пышык болот, анча-мунчага өлбөйт. Анча-мунча нерселерди жебей койбойт, бүт баарын жей берет. Мына караңыздар. Булар карматпаганга аракет кылат. Булар мисалы үчүн азыр биз мына тип макашак деп койдук ошто. Макашак менен эле багып атабыз, анткени буларды биз тукумга алып калдык өзүбүзгө багып атабыз. Калоочулар болсо мындай эле акчасы келсе сата беребиз. Макашакка көндүрдүк да, анткени буну биз этке сатпайбыз, этке буну тукумга алып калдык. 6 ай дегенде моментально өздөрү тукумга кирет булар. Жумуртка берип баштайт. Жумуртка берип баштайт. Азыр булар күзгүгө берет буйруса. Буларды келишип калсаңыз канчадан сатасыз? Келишип калсак бул 180 сомдон беребиз. Кээ биркилер айтат кымбат депчи, базарда азыр 50 сом деле бар го, 50 сомдук деле өрдөктөр бар да. Жок, андай булар деле бар, бирок бизде кымбаттын себеби баягы арзанын ашы татбайт дегендей кымбат болгону менен ошого ылайыктуу да, эти дагы болот, анан тукумун дагы берет да, тынбайт уйт. Ошо породасына карап кымбатыраак. 180 сом бул эң жакшы эле цена да. Калып мындай келечегин ойлогондор үчүн 180 сом жакшы эле акча да. Мен оюмча. Сандан эмес, сапатына деңиз. Ооба. Жумуртка беришине. Мында эми баягы жумурткаларын деле сатып аттыңыздар деле да? Канчадан сатып аттыңыз? Жумурткаларны биз 50 сомдон сатып аттык. 50 сомдон сатып атабыз. Азыр деле бар, бирок эми өрдөктөрүбүз бир аз азайып калганына байланыштуу мурункудай көп тукум ала албай атабыз да. Эми буюрса мыналарды тукум тууса сатабыз, буларды 50 сомдон акчаларын сатканбыз. Бир сезондо канча штук жумуртка берет экен өрдөк? Бир сезондо булардын токтоп калганын көрбөдүк да. Февралда башталды. Азыр июль болсо ошол айга чейин токтотпой тууп атты да. Күнүгө тууп атат. Токтотпой тууп. Токтон деле жакшы экен да булар? Ооба. Токтор мисалы ар жерде чукуп, асылып, мынтип эме кылат го, шустрый болот го, алар андай эмес экен да. Өрдөктөр жемин жейт, суун ичет. Болду, жатып эле тууй берет экен да. Жакшы экен. Басымдыктууларым туугандар 180 сомдон экен, келишип калсаңыздар, алсаңыздар болот экен. Мындагычы жумуртка багытындачы. Мына бутовкада барбы бир нерсе дагы, Гүлжан эже? Бар, буйрусаңыз көргөзөм. Мынаны күнгө жайып, күнгө дагы көргөзүп туруш керек да, анткени булар күндөн D витамин алып турат да. Буттары баягы тайтайып калат го, ошолор күнгө турбай, күн болбогондо ошондой буттар тайтайып баса албай калат да. Ошон үчүн күн дагы көлөкө дагы кылып туруш керек буларга. Ошону айтмакчымын. Жүрүңүздөр, анда бул жактагы өрдөктөрдөн, чөйжөлдөрдөн дагы көргөзөм сиздерге. Кана эже. Мынакей эң башында баштаган жер ушул жер, туугандар. Кичинекей жерден баштаган эжекебиз дагычы. Ошо. Бул жерде аз светтер өчүк, анткени жылуу, эшикте температура 30-40 болуп атпайбы, ошон үчүн светтерин өчүрүп коебуз, түндөсү гана жандырабыз. Эң акыркы чөйжөлөр сиздер үчүн. Эң акыркы, бирок бул акыркылары акыркы жылдын акырына тукумга кирет буюрса. Кадимки эле жайдары тооктордонбу? Ооба, жайдары булар ачат, басат, күрк болот, домашний тооктордун чөйжөлөрү. Канча дана бар эми бул 3 күндүктөн? 3 күндүктөн 1,5 миң штук бар азыр. 1,5 миң штукту багууга салдык. Калоочуларга ушул бойдон 45 сомдон сатабыз. Акчасы менен бир күндүк. Ооба, бир күндүктөр. Жума күнгө туура келип калса 40 сомдон беребиз буларды. Болду же. Бул жакта өрдөктөр, мынакей азыркы көргөзгөн 180 сомдук өрдөктөр, мына булар 120 сомдон 3 күндүктөр бар. 3 күндүктөрдү 120 сомдон беребиз. Күндүгү деле бир кыйла болот экен да булардыкы. Ооба, 3 күндүгү бул азыр сиздерге дагы көргөзөм. Мына жакта инкубатордо да турат, канчалык кичинекей болот да. 3 күндүктөр булар азыр жемде, бул жемге кире элек. Ушундай кичинекей эле болот. Оң колуңуз азыр жаңы ачып чыктыбы? Бул жаңы ачып чыкты, бул 3 күндүк. Мынакей айырмасы. Күнүнө кошуп турат экен да бир кыйла бул. Ооба, ошон үчүн бройлерни деп атпайбызбы? Элдерге айтат да кымбат деп. Ошо кымбаттын себеби ушул да. Кымбат болгону менен жем жейт сразу чоңоет.
3 күндүктү 120 сомдон дедиңизби? 3 күндүктү 120 сом. 120 сом. 59 күндө 3 кг эт берет. 2 айда экен. 6 ай дегенде тукумга кирет. Охо. Мынакей. Жыл боючу тукум жейсиздер буйруса. Көрүп атасыздарбы? Токтон чоңураак туйт. Эми бойдон айтканда, медицинада айтат, булардын тукумунда кальций көп дейт да, анткени сырты калың болот да. Ошон үчүн эмне кылат тукумуну дейт да. Мисалы индюшканыкын жегенге болбойт да. Мынаныкыны балдарга берсе да болот, өзүңүздөр жесеңиздер дагы болот. Тооктун канчалык тукум пайдасы болсо, анан көрөк деп айтышат. Айтышат. Бул эми азыр 3 күндүк анан 15 күндүк эле барбы өрдөктүкү же? Ооба, 3 күндүгү бар, анан 15 күндүгү бар. Булар дагы акыркыларда ошого жетишип, алып, пайдасын көрүп калыңыздар. Ушул менен эми 2022-нин эшигин жабат экенсиз азыр, Ооба, Кудай кааласа жабабыз. Буларды айтып аткандай, если сиздер алып, сатып, же көбөйтүп тукумуну колдонсоңуздар болот да. Ошон үчүн азыр колдонуп, азыр күн ысыкта чоңойтуңуздар. Буларды эми баягы сатканда айтып атасызбы, мына жемдерди бериңиздер деп. Кеп кеңешти берип атасызбы? Ооба, кеп кеңештерди беребиз. Кантип ооруп калганда эмне берет айтып турабыз, эми билишибизче айтып атабыз. Анан жетишпей телефондо сурап турушат, анан кээ биркилерге айтмакмын, чалганда ала албай калсам кечирим сурамакчымын. Кээде ала албай калам чындыгында. Иш менен болуп деңиз. Ошол. Бирок идиштериңиз эле сатылат дейм, Ооба, бул идиштер сатылат. Буларга мурунку чыгашта деле айтканмын, мынандай идиштерди коюңуздар демекчимин да, тоок бага тургандарга сөзсүз бул суу идиштерди койсоңуздар оңой болот, бакканга оңой болот. Сууга убактыңыздар кетпейт, жууганга убактыңыздар кетпейт, таза болот. Ошон үчүн ушуну сөзсүз түрдө тоок багуучуларга айтмакмын. Ушуну колдонуңуздар. Жеңил болот, таза болот. Суулар төгүлбөйт да. Иче берет, өзү каалаганда. Ушулар сатыкта бар. Баасы 165 сомдон бизде калуучуларга. Бул эми 165 сом базар эле баадабы? Базар эле баада, ошол ооба, дүң баада эле сатабыз да. Базарда биз көрдүк 180 сом деп турат да. Бир башка жакта кандай, Оштун базарында ошентип турат. Базардан жөндүрөөк кылып кошуп берет экенсиз да? Ооба, бизден алганыңыздар үчүн ошо 165 сомдон берип атабыз да. Жакшы, ооба сонда. Бул жакта көп өрдөктөр дагы каалоочуларга бул сеткаларда бар, бул сеткаларда бүт өрдөктөр, мына мисалы тооктордуку бар. Ушулардан алып калыңыздар. Галашейкалар бар, азыр кайткан мынакей. Галашейка чоңойтуучуларга галашейканын чогултуп беребиз. Жалаң галашейка кылып беребиз буйруса. Галашейканын эң жакшы жери тукуму көбүрөөк болот, чоңураак болот экен да, эти көбүрөөк болот да. Ошо жери жакшы экен да, пайдалуураак деп деп ойлодум да. Тукуму чоң турса, эти көбүрөөк болсо жакшы да. Аябай сонун. Бул эжекем качан баштады дейсиздерби бул бизнесичи? Баягы атыңга шүкүр коронавируста сиздер дагы үйдөн чыкпай жаттыңыздар го. Сиз менен биз жатканда эжекем бул жерге келип движенияны баштаган экен да. Азыр эми мынакей результатты көрүп атасыздар, кыскасыча. Мынакей индюшкалар жүрөт, жаздын алдындагылар чоңоюп калышты. Эми кеңири жерде чоңойтуп алсаңыздар болот да. Мына айтып атканмын го, мурдагы чыгарышта деле индюшка башталды, сезондо иштеп калыңыздар деп айтканмын го. Ошол убагында эле иштеп калса чоңоюп калат да. Мына жаздын алдындагылар уже чоң эле болуп калды да. Мыналар азыр эми жаңы жылга барып 2000 сом деп турат да азыр, Ооба, булар азыр 2-3 айлыктарда. Жаздын алдыңкылар да, эң биринчи чыккандар индюшкалар ушундай болуп чоңоюп бактарда жүрөт, сыртта жүрүшөт. Баягы ак индюшкаңыздан барбы? Ак индюшкалардан, к сожалению, калбай калды эле, сатылып кетти. Бирөө калыптыр, Бирөө жүрөбү. Ет багытында деген. Жакындатайын. Калбай калды окшойт. Алар деле сатылып кетти, актар калбай калды. Эми эжеке, маалыматты бердикпи бүт баарын? Ооба, буйруса бердик. Ушул артыкылардан жетишип калыңыздар. Бул оң жака кирип, жөжөлөргө сол жака кирип, поляга кирип кетет экенсиз бул жерде? Ооба, картошкаларды деле бул жака картошка кылганбыз. Чуркап кетип атып чөптөрүн жулабыз, кайра кайтканда суу коюп өтөбүз. Анан мыналарды шыпырганда көңдөрүнө, тоокторуну салып өтүп кетебиз. Анан бул жер сапсары эле болуп турган биринчи эккенде, анан көңдөрүн сала берип уже жакшына эле болуп калды да. Чисто эме болуп баягындай дарысыз пышытат буйруса. Органикалык
Жер семишкен багыпсыз дейм, а? Ооба, көчөт эмелер, картошкалар ошентип. Бышайын деп калды булуңуз? Ооба, бышайын деп калдык. Кудай кааласа, бир ар айда казабыз, анан жегенден ашкан сатабыз калоочуларга. Таза баягындай дары жебеген, өзүм үчүн алам дегендерге мындай эле сатка чыгарабыз. Азыркы чөйжөлөрдө калоочуларга дагы айтмакчымын акыркысында. Калоочуларга кичинекейинен корком дегендерге буларды азыркы сиздерге көргөзгөн жаңы чыккандарды август айында 2-3 айлык кылып сатабыз. Сентябрга жакын 2-3 айлык алам дегендерге ал вариант дагы бар. Бурон кылып койсо секин, а? Ооба, заранее келип 70% төлөп коет, ушул айда, ушул числода алып кетем десе, ошол күнгүгө биз даяр кылып, чоңойтуп, белгилеп берип кетет. Колуна карматабыз числосунда. Бүгүнкү баа менен эле төлөйбү? Мисалы сиздер 45 сомдон алат, ушуну деп туруп белгилеп коебуз, бутуна эме краскалайбызбы белгилеп берет. Анан аны мен 2 айлык кылып бер дегенде, мисалы биринде алып кетсе, 1 августта 2 ай болобу, 1 августта белгиленген чөйжөлөрдү 250 сомдон колуна карматам. Бересиз? Берем. Кудай кааласа. Биз кайтканда Гүлжан эжеке. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Көрүшкөнчө сиз менен. Макул, жакшы барыңыздар. Гүлдөтө бериңиз Кыргызстанды, Каратайды дегендей. Буйруса, ошол таза натуральный нерселерди жейли деп, Кытайга эмнеге жетпейбиз, буйруса аны деле кылайлы деп ниет кылтабыз буйруса. Ниетиңизге жетиңиз. Мен кайттым анда эжеке. Амандыкта жолугушканча.